бармакты да аябай жакшы көрөм. Мен азыркы муунга, азыркы кичинекей балдарга кыргыз тили үйрөнүш керек деп айткым келет. Анткени кыргыз тили өтө маанилүү тил. Кыз Кумай мага абдан жагат. Бул абдан кызыктуу бир оюн. Салам ардактуу көрүүчүм, сиздер менен Алдабай YouTube каналы. Бизде бүгүн сонун маек болот. Себеп дегенде, бизде бүгүн конокто Диана Подгорная айым болмокчу. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Айдина Шамшиева болмокчумун. Саламатсызбы, Диана айым? Келиңиз эң алгач өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, менин атым Диана. Мен азыр 19 жаштамын. Бичимин, 3 жаштан бийлейм. Жана азыркы учурда мен сувенир ансамблде бичит болуп иштейм, жана бала бакчада хореограф деп болуп иштейм. Негизи сиздин улутуңуз орус, бирок сиз өзүңүз кыргыз тилинде сүйлөйт экенсиз, буга эмне себеп болду? Сиз негизи качандан бери кыргыз тилин үйрөнө баштадыңыз? Албетте менин улутум орус, бирок мен кыргыз тилди бул жолу менен 8-класстан үйрөнүп баштайм. Мен кыргыз тили өтө жакшы көрөм. Үй бүлөңүз негизи орус тилдүү адамдар экен, бирок сиз жалгыз гана кыргыз тилинде сүйлөйт экенсиз. Келиңиз эми ушул үй бүлөңүз туурасында айтып өтсөңүз. Үй бүлөмдө 3 киши бар. Апам, мен жана байкем. Алар орус тили билет, кыргыз тили билбейт. Бирок байкем ал жапон тили билет жана эркин сүйлөй алат. Апам жөн гана орус тили билет. Апам жана байкем азыр банкта IT адис болуп иштейт. Сиздин окууңуз тууралуу сурайлы. Сиз бир эле учурда иштейсиз жана окуйсуз, Ушул жөнүндө кененирээк айтып өтсөңүз. Дароо университетте окуп атам. Биринчи Кыргыз-Түрк Манас университети, экинчи Бейшеналиева атындагы искусство жана маданият университети. Манас университетинде мен радио, кино, телевидение факультетинде окуп атам. Башка университетинде мен хореографиялык бөлүмүндө окуп атам. Жана азырынча мен 2 жумушта да иштейм. Биринчи сувенир ансамблде мен бичи болуп иштейм, балет артисти. Экинчи жумушта мен бала бакчада хореограф болуп иштейм. Быйыл мен инклюзив бала бакчада хореограф болуп иштейм. Өзгөчө балдар менен. Келиңиз эми хоббиңиз жөнүндө дагы сурап өтөлү. Кайсыларга кызыгасыз, эмне кылганды жакшы көрөсүз? Негизи эле хоббиңиз эмне? Хоббим бул гитара оюну. Ушул жерден азыр сизден гитара оюнууну суранбасак болбойт. Келиңиз азыр бизге гитараңызды ойноп берсеңиз. Бул романс. Өтө сонун аткаруу болду. Абдан кооз. Негизи гитараны үйрөнүп баштаганыңызга канча болду? Мен негизи болжол менен 7-класста гитараны окудум. 2 жыл бою музыкалдык мектепке баргам. Ошол жерде окудум. Гитарадан башка дагы башка аспаптарда ойнойм деген ойлор болду беле? Гитарада сонун ойнойт экенсиз да? Чоң рахмат. Ооба, албетте мен азыр 2 университетинде окуп атам. Бейшеналиева атындагы ошол жерде менде фано деген сабагы бар. Жана ошол сабагынан мен улам мен үйгө фано алдым. Жана азыр нота менен бир аз ойноп алам.
Жана кадр артында кыргыз оюндары жөнүндө сүйлөшүп калдык. Ошондо сиз кыз кумай оюну туурасында кеп салып калдыңыз. Жакшы көрөм деп калдыңыз. Келиңиз ошол туурасында азыр кененирээк сүйлөшөлүчү. Чындыгында мен бардык кыргыз оюндары, бардык кыргыз салттарды өтө сыйлайм. Жана албетте бардыгын көргүм келет деп ойлорум бар. Кыз кумай мага абдан жагат. Бул абдан кызыктуу бир оюн. Негизи кыз кумайга түшүп көрдүңүз беле, ойноп көрдүңүз беле? Жок, кыз кумайга мен ойноп жокмун. Бирок мен көрдүм ошол оюну. Жана албетте ойногум келет келечекте. Кыз кумай жакса, демек сиз ат мингенди да жакшы көрөт окшойсуз, Ат минип көрдүңүз беле? Ооба, бирок мен бир эле жолу ат миндим. Бирок мен чындыгында эле бардык жаныбарларды аябай жакшы көрөм. Ошондон улам атты да абдан жакшы көрөмүн. Диана айым, кайсы тамактарды жакшы көрөсүз? Негизи эле өзүңүз үйдө тамак жасайсызбы? Ооба, негизи мен тамак жасайм, бирок мен ушундай таттуулар жасайм. Демек сиз таттууларды жакшы жасайт экенсиз, Ушундай да айтса болот. Бирок мен ар бир учурда чайханага жүргөн убагымда мен ар дайым шорпо алам, борсоктор берет. Бул менин эң жагымдуу тамак албетте, чындыгында. Жана мен беш бармакты да аябай жакшы көрөм. Кээ бир курбумдар таң калат. Эмне үчүн сен чайханада муну жейсиң, эмне үчүн үйдө жебейсиң? Анткени үйдөгүлөр менен урустар жана алар так эле билбейт. Чайханада рецепт менен аябай жакшы даярданышат. Чет жактарга чыксам деген ойлор барбы? Чет мамлекеттерге балким окуп келесизби, же иштеп келесизби? Балким кийинчерээк келечектегимде мен албетте чет өлкөгө барам деп үмүттөнөм, бирок кайсыга мен билбейм азырынча. Дегеним, орус мамлекетине, Россияга барайын деген, кетейин деген ойлор барбы деген суроо берим келди эле. Мисалы, ата-энеңи, апаңыз, үйдөгүлөр Россияга барып жашайбыз, баасы кеттик десе кетип белеңиз. Негизи ошондой ойлор барбы? Негизи, чын айтсам, ушундай ойлор жок менде. Жок. Мен Кыргызстанда төрөлгөм, жана Кыргызстанда өлөм деп. Кыргызстан сиз үчүн? Кыргызстан мен үчүн менин мекеним, менин жашоом. Жана мен кыргыз тилинди, кыргыз элинди өтө сыйлайм. Жана Кыргызстанда иштегим келет, жашагым келет. Диана айым, айтып өтсөз, Кыргызстандын кайсыл областтарында болгонсуз? Кайсыл жерлерге барып көргөнсүз? Албетте Ысык көл облусуна баргам. Биринчиден, экинчиден мен ансамбль менен Талас облусуна баргам. Ошол жерде биз 31 августта концерт өткөрдүк. Эгемендүүлүктү ошол жактан өткөрүп келген жокпусузбу? Ооба. Эң акырында сизге эркин микрофон болсун. Каалоо тилек, ой тилектериңизди айтып өтсөңүз болот. Мен азыркы муунга, азыркы кичинекей балдарга кыргыз тили үйрөнүш керек деп айткым келет. Анткени биз болбосо тил болбойт. Жана эне тилди ар бир адам билиш керек. Келиңиз анда эң акырында сизден бир гитарадан сонун бир чыгарма сураналы, Испаниянын толкундары.
Ардактуу көрүүчүм, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Диана Подгорная айым менен болгон маек сиздерге жакты деген үмүттөбүз, ишеничтебиз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Анан албетте сөзсүз түрдө биздин каналга катталып коюңуздар.